тайзем менен сиздерге рахмет айтабызды. Учкоргон айыл аймагындагы Боз, Калтак, Разъезд, Балакыш жана башка 10го жакын айылдардын аялдары бүгүн коомдун негизги көйгөйүнө айланган. Жаш үй бүлөлөрдүн ажырашуусунун алдын алууга арналган кароо сынакка активдүүлүгүн көрсөтүп катышты. Аялдар үй бүлөдөгү чыр чатактан кирип чыгуусуна себеп болгон көйгөйлөрдү сахналаштырып көргөзүп беришти. Ошондой эле улуттар арасындагы достукту бекемдөө, айыл аймактагы улгайган жарандарга болгон сый урматты жаштарга үйрөтүү жөнүндө даярдашкан концерттик программаларын катышуучуларга тартуулашты. Бизде азыр мына бир эле бизде эмес, бардык жерибизде баягындай проблемаларыбыз бар, ажырашуулар, баягындай ошолорду зорлук зомбулукка каршы ошолорду биз уюштуруп туруп эл менен бир тыгыз байланышта иш баштайлык деп ошо максатта бул иш-чараны баштадык. Биздин ошол 9 ай ичинде статистикада 300дөн ашуун үй бүлө курулду. Алардын ичинен бизге быйылкы жылда 6 иш түшкөн. Алардын 4-өөнү жараштырдык, 2-өө дагы иш үстүндө турат. Кудай кааласа жарашат деген үмүттөбүз. Ажырашууларды азайтуу боюнча, мына жаштарыбыз чоңдорду урматтоо боюнча көбүрөөк иштебесек болбой калды. Самалыктын катышуучуларына майрамдык маанай тартуулоо максатында алтын көз көргөзмөсү да уюштурулуп, мөмө жемиштер дасторконго коюлду. Бүгүнкү майрамды уюштурдук, элдин маанайын көтөргөнү, мына токчулук, молчулукту көрсөткөнү бар. Андан тышкары элге дагы бир кичине программа, кичине театрыбыз бар. Ал дагы бардыгы тарбия катары. Алтын көз көргөзмөсүнүн концерттик программасынын активдүү катышуучуларына айыл аймактын башкармалыгы тарабынан баалуу сыйлыктар тапшырылды. Учкоргон айыл аймагында 20дан ашуун улуттун өкүлдөрү жашап келет. Быйылкы жылдын 9 айына карата 300дөн ашуун жаңы үй бүлө курулган. Алардын арасында ар улуттан куралган үй бүлөлөр да кездешет. Ал эми аялдар кеңеши тарабынан быйылкы жылда айыл аймакта 4 үй бүлөнүн ажырашып кетүүсүнө бөгөт коюлган. Алтынай Шабидинова, Ислам Маманов, Алтын бешик жаңылыктары.